Арбаңыздар, ассаламу алейкум. Бир хикая айтайын. Аны мен интернеттен окудум. Өзүмчө мындай өзүмдүн тилим менен, жатык тилим менен айтып берейин. Бир айдын көлдө бир өрдөктөр жашар экен. Те башында ал таза тунук көл бара-бара ар кайсы өрдөктүн мындай кайдыгерлигинен сасып чылык айлана баштайт. Буга нааразы болгон өрдөктөр эмнеге көлү сасып кетти? Биздин башчыбыз бар эле го, башчыбыз эмнеге муну карабайт дешип, башчысын талап, чокулап, тытмалап жүрүп, акыры өлтүрүп тынышат. Анан эмне кылыш керек? Жаңы жетекчи керек. Анын ордуна түзгүрөк деп эсептеген бир өрдөктү башчы кылып шайлашат. Мезгил өтөт, 6 ай, 1 жыл өтөт. Анан баягы жаңы башчы ар жума сайын ишембилик кылып көлдү тазалатып көрөт. Сасыгы кетмек тургай көл ого өтөр сасып айланып кетирет. Көлдүн сасыктыгынын себеби баягы эле башчыдан көрүшүп, жетекчиден көрүшүп, эми ата ишенсек эч эле иштебей койдуң, аракет кылбадың дешип, аны дагы тытмалап, чокулап, жамандап эмне кылышат? Өлтүрүп салышат. Ошентип дагы бир өрдөктү башчы кылып шайлашат. Ал көлүбүзгө жыттуу бир гүлдөрдүн, чөптөрдүн бир уруктарын чокуп келип, алып келип таштайлы. Анан алар өсүп чыгып, көлүбүз жыпар жыттана баштайт деп ошентип аракет кылганы менен эми баары бир баягы сасыган көл сасыганын уланта берет. 1 жыл өтпөй өрдөктөр аны дагы жаратпай өлтүрүп салышат. Анан дагы бир мындай тыңыраак, чыйрагыраак көрүнгөн өрдөктү башчылыкка шайлашат, башчылыкка көтөрүшөт. Көлүбүздүн сасыгын кетирип бер деген талап баягы эле. Ал башчы өрдөк баягы какылдаган, кужулдаган өрдөктөрдүн арасынан мындай саал мындай акылдуураак деген бир 2 өрдөктү таап, акырын жанына чакырып, могул көлүбүздү кандай кылып тазаласак дагы, кандай кылып жыттуу чөптөрдүн уругун сепсек дагы тазаламай калды окшойт, өзүңөр көрдүңөр. Таандыгын чыгарып бүттүк, сасыганы калбады. Силер мындай кылгыла. Көлүбүздүн мындай атарабына, жан жакасына дагы учуп барып бир кыдырып көргүлөчү. Балким мындай тазараак, тунугураак көлдөр бар чыгар. Эгер жакшы бир көл табылса, баарыбыз ошол тарапка көчөлү дейт. Анан 2 өрдөк учуп барып, бир канча убакыттан кийин келишип, башчыга сүйүнчө айлана тегеректин баарын учуп карап келдик. Те тоонун чокусунда бир жаңы көл пайда болуптур. Эми суусунун тунуктугу, укмуш, түбүндөгү балыктардын сүзүп жүргөнү үстүдөн карасаң көрүнүп турат. Шунчалык тунук. Ошол жака башчы шеп эртерээк көчөлү дешет. Анан аны уккан башчы жакшы кабар экен. Анда өрдөктөрдү бүт чогулткула, чогулуш кылалы, жыйын куралы, алардын дагы мындай пикирин угуп көрөлү дейт. Баары жыйылат. Анан башчы өрдөк сөз алып, урматтуу өрдөктөр, мына баарыбыз акыбалды көрүп турабыз. Азыркы жашап аткан биздин ушу көлүбүз сасыгы кетпей койду. Сасыгандан сасып араң эле жашап атабыз. Анан эми ушинтип сасып эле жашай бергенге дагы болбойт. Мен мына жардамчыларымды жөнөттүм эле. Ошолордун маалыматы боюнча тоонун чокусунда жаңы бир көл пайда болуптур. Эми кандай десиңер? Ошол жака көчкөнүбүз кандай болуп калат? Туура болобу десе, өрдөктөр дароо эле какылдап, чуулдап, көчүш керек, көчпөсөк болбойт деп ушинтип кыйкырышат. Ал аңгыча алардын арасынан бир карт өрдөк бар экен, көптү көргөн. Ошол колун көтөрүп, сүйлөгөнгө уруксатпы дейт. Макул, сүйлөсүн деп баары ага кулак туруп калышат. Анда баягы карт өрдөк, туугандар, жаңы көлгө барабыз дейсиңер,
Tunuk Kölgө göçөбүz дейсиңер. Эми мен кичине бир мындай ыңгайсыз олдуктан суроом үчүн кечирим сурайм албетте. Тиги жаңы көлгө эми улуу сөздө уят жок. Көчүктөрүбүздү таптаза кылып жууп барабызбы же баягы боксак бойдон барып жайгаша беребизби деген экен. Эми бул хикая болгон болбогонун тактап сүрүштүрүп андай болушу мүмкүн эмес, өрдөктөр сүйлөшү мүмкүн эмес, деги эле андай окуянын болушу мүмкүн эмес дегенден көрө мына ушул окуянын өзүндөгү ибарат эмнени айтып атат дегенге мындай бир маани берсек да. Турмушта андай кырдаалдар болот. Бүт бардыгын жаман дей беребиз. Жетекчини жаман дейбиз, өлкөнүн өзүн жаман дейбиз, элдин менталитетин жаман дейбиз, тандаган системаны жаман дейбиз. Бирок кайсы бир деңгээлде ошол айтылган нерселер чындык болушу мүмкүн, бирок кээде мындай бир ар бир инсандын, ар бир пенденин өзүнө тиешелүү бир кемчиликтер болот. Ошол нерсени бул хикаяда баягы жаңы бир тунук бир көлгө көчүш үчүн оболу ошол көлдү булгап аткан баягы арт жакты тазалап дегендей. Мындай өзүбүздү да бир карап кимбиз, жеке мен өзүм киммин, ушул жаңы бир көлгө барып, жаңы тунук көлгө барып көчсөм аны булгабаймбы, мага окшогон адамдардан дагы миллион болсо, 5 миллион, 6 миллион, 7 миллион адам болсо, анын баары көлгө түшсө, мындай булгап койбойбузбу деген маселени дагы ойлой жүрүш керек деп мен ушундай түшүндүм да. Мына ушундай. Баарыңыздардыга ийгилик каалайм. Кудай колдосун ар дайым. Ишиңиздерге ийгилик болсун.